Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан базар жоқ каналы. Бүгін 10 май 2023 жыл мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Машине базар тараптан келечек конушунан туғандар сіздерге бір сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер туғандар чоң Фрунзе трассасы жана келечекке кирген негизги көчөнүн кесилишинде турам. Тагыраак айтканда Машине базардын жанында туғандар. Ушул жерден түз эле барасыздар. Келечек конушу 4-көчөдө сатылуучу үй жайгашкан. Жана ал жерге чейин бир маршрутка Ош базарынан барат. А бул трассадан көптөгөн эле маршруткалар менен сиздер шаардын бурчуна жүрө аласыздар тугандар. Дагы эмне маалымат? Ушундай. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өзүңүздөр комментарийге жазып, жана күн сайын Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу үйлөр, квартиралар көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө жетип келип калдым. Бул үйүстүн көчө тараптан көрүнүшү. Эң эле чыгыш чегерасы мынакей бул жерден башталат. Кызыл китеп бар туғандар. Эң эле батыш чегерасы бул Кошуналын Пескологдон болгон заборуна чейин. Жалпысынан жеринен 4 соток. И жолдор көрүп турасыздар орто кеңдикте. Негизги көчө менен түшүп келатасыз. Түшүп келип 4-көчөгө кеткенде сол тарапка буруласыздар. Катардагы 3-үй үй 200 квадрат метр болгон 2 этаждуу чоң үй тугандар. Так, дагы эмне маалымат? Негизги кирүүчү дарбаза мынакей үйдүн батыш тарабынан орнотулат экен. Бул жагынан мектеп боюнча айтсак, азыркы учурда балдар Баян Антоновго барышат мектепке. И бул жерден түз Бишкекке карай, Ош базарына карай жүргөн маршрутка бар тугандар. Так, мечит бар экен, намазканалар, садик бар тугандар. Так, андан ары мынакей үйүбүз 200 квадрат метр, сейсмопояскалар коюлган, толук түрдө бышкан кирпич менен бүтүрүлүптүр тугандар мынакей. Дагы эмне маалымат? Жери деле мынакей 4 бурчтуу тегиз болгон жер участогу. Үйдөн сырткары мынакей түштүк тарабында дагы бош жерлери бар экенин. Кос постройкалар салсаңыздар болот. Үйдүн бул жагында мындай 2 киренге эшик калтырылыптыр. Ал бирөөсү отопление котелу, бирөөсү дагы бир кирүүчү эшик. Негизи боюнча ал жер санузелдик болуш керек. Азыр айланып кирип ичинен дагы үйдүн планировкасын ички тараптарына бир шекеден көргөзөм. Түштүк тарапта чегара мынакей бул заборго чейин болуп калат. Так. Жайларында кичине ойлоносуң, мындай чөптүн арасын басканга. Жыландар чыгып калды болуш керек уже. Эмне дейсиздер? Бул мынакей бул жакта кирген негизги кирүүчү эшиктин эшиги. Прихожка, чоң прихожка экен тугандар. Ички тарабы ушуларга чейин бүтүрүлгөн үйдүн. Бул тарапта стяжкалар коюлган. Түз кирсек бир бөлмө. Мынакей. Сол тарапка карай кирсек дагы бир бөлмө жайгашкан. Бул жак менен деле кийинки бөлмөгө, же бул жак менен 2 бөлмө менен тең мындайдан кирип кетсеңиздер болот экен. Бул жакта мынакей этажга 2-нчи этажга кеткен тепкичтер. Санузел үчүн бөлмө. Бул жакта дагы бир мондай бөлмө. Негизи кирүүчү эшик бул жакта бирөө бар экен. Бул жакында отопление котелу үчүн дагы бир бөлмө жайгашкан. Так. Эми 2-нчи этажын көргөзөйүн. Мынакей бул үйүбүздүн 2-нчи этажы. Чыкканда эле холл, анан оң тарапта дагы 2-нчи этаждын санузелдери үчүн расчет алынган бөлмөлөр. Кирпичтер мынакей. И каттарынан 3 бөлмөгө. Буякта бир бөлмө, жагына дагы бир бөлмө, и 3-нчү бөлмөгө. Холл 3 бөлмө, дагы чакан 2 мондай санузелдин бөлмөлөрү болуп калат тугандар. 2-нчи этажыбыз. Так. Дагы эмне маалымат? Так, бул үйдүн баасы тугандар $45,000 сурап атыптыр үй ээлери.
анан дагы сүйлөшүү болот. Эсил номер мен экранга эсител деп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул ийесине чоң жардам берген болосуздар. Кийинки чыгышка чейин туугандар.